Кыргызстан айылынын жаңылыктары го. Байкалчы кана. Аким алар менен айылынын жашоочулары менен жолугуп, электростанцияда болгон аварияны чечип берди дейт. Вау, жакшы. Эл комментарий эмне деп болду экен? Рустамбек элдин уулу. Ооба, көйгөйлөрдү өтө бат чечип берди. Азамат ошол киши башчы болсун дейт. Каяктагы бизде свет дагы эле жок. Алло, апа, кандайсыздар? Жакшы турасыңарбы? Жакшы. Апа, станцияда авария болду эле. Ошону интернеттен окуп отургам. Маселе чечилиптир дейт го. Кандайча? Чечилген жок эмне? Ошондо аким жөн эле келип кетти, апа. Кызык. Болуп туран, апа, жакшы. Тынч. Кызык. Ошондо мындай комментарийлерди кимдер жазып болду экен? Баракчада дээрлик публикация жок. Аккаунт ээлери бир темадагы эле постторду бөлүшүп жана бардыгы бир позицияны колдошот. Сүрөттөрү такыр жок, же бөтөн бирөөлөрдүн сүрөттөрүн коюп алышкан. Фейк аккаунттар олуттуу коркунуч жаратат. Алар жасалма массалык колдоо же массалык талкуу жаратып, коомдук пикирге таасир этишет. Ошону менен бирге өздөрүнүн ким экендигин жашырып, башка адамдардын ысымдарын жана сүрөттөрүн коюп алышат. Алар жеке аккаунтту, сыр сөздү жана картаны колдонуу мүмкүнчүлүгүн жок кылып салган коркунучтуу шилтемелерди жана спамдарды таратышат. Өзүңөрдү фейк аккаунттардын таасиринен сактагыла, бирөөгө катталуудан мурда анын профилин текшергиле. Жеке маалыматты социалдык тармактарга жайгаштырууда сак болгула. Сыр сөзүңүздү башка бирөөгө бербегиле. Өтө ачык айтылган жана манипуляциялык мүнөздөгү постторго жана башка сөздөргө ишенбегиле. Медиа сабаттуу болгула, сынчыл ой жүгүрткүлө,